Урматтуу коллега мүчөлөрү, урматтуу катышуучулар, облустагы техногендик процесстерге Республикасынын аймагында 17289 табигый жана техногендик аркандар мүнөздөгү коркунучтуу процесстер аныкталган. Алардын ичинен 4602 табигый мүнөздөгү коркунучтуу процесстер, булар жер көчкү, сел, суу ташкындары, бийик тоолуу көлдөр жана башкалар. Ал эми техногендик мүнөздөгү коркунучтуу процесстер 12687-ни түзөт. Өзгөчө чаталарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин тарабынан 2017 жылы бардыгы болуп 3064 изилдөө иштери жүргүзүлгөн. 2016 жылга салыштырмалуу аткарылган изилдөөлөрдүн саны 3,1%-га көбөйгөн. Кыргыз Республикасынын гидрометеорология байкоо тармагынын курамы боюнча жайгашуу схема слайдда көрсөтүлүп турат. Бүгүнкү күндө 52 метеорологиялык станция, ошонун ичинде 24 автоматтык станция бар, 3 кар көчкү станциясы жана Чолпон Ата көл обсерваториясы, окуу борбору, 1 аэрологиялык станция, 20 станция нурданууга мониторинг жүргүзүлөт. 79 гидрологиялык посттор, 5 көлдүк жана суу сактагычта жайгашкан байкоо пункттары, жаратылыштагы абанын булганысына 15 пост байкоо жүргүзүлөт. 2017 жылдын 12 ай ичинде республиканын аймагында 339 өзгөчө жагдайлар катталып, анын кесепетинен 141 жарандын каза болгон. Келтирилген материалдык чыгым 1 миллиард 27 миллион 427 миң 500 сомдо түзөт. 339 өзгөчө жагдайлардын 298-ин табигый өзгөчө жагдайлар, ал эми 41 техногендик өзгөчө жагдайлар болуп эсептелет. Өрт куткаруу кызматынын тарабынан 2017 жылы жалпысынан 321 адам куткарылган. Анын ичинен жол кырсыгынан 24 жаран, экстремалдык абалдан 142 жаран, көрмөдөн 17 жаран куткарылган. Кыргыз Республикасынын калкына жана аймактарына өзгөчө жана кристик кырдаалдардан коопсуздугун камсыздоонун 2020 жылга чейинки комплекстүү стратегиясын аткаруу боюнча планда 47 иш-чара бешемделген. Анын жалпы аткарылышы бүгүнкү күндө 93,5%-ды түздү. ошол жерде келтирилген кемчиликтерди, болгон жетишкендиктердин баарын даярдап, алып келип силерге чыгаруу маселеси болгон. İşlettirip 2015 жылдан баштап 2014-2015'e 3 күнгө өрө баштадык. 2015 жылдын аягынан баштап гидрология, шашылыш, метеорология жана агрономия ошондой жетишкендикке жеттик. Былтыркы мурдагы жылкыга түшкөн карлар кээде көрүнөт, кээде көрүнбөйт. Ал жерде биздин бир Текст боюнча туура элеби, Дабиша Түзүш. Карадыңызбы тексттерин? Каршы калыш жок, рахмат. Маселелерди чечүү боюнча албырттуу иштер жүрдү. Анын ичинде биздин министрликтерде да жүрүп атат ошол иштер. Коллегам отурумдагы акыркы маселе